الرحمن الرحيم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Cemaat meçit son eken. Meçit ukmuş. Emi meçitke jaraşa cemaat da mıқты oluş gerek. Meçitin içi jalan erkekler menen tolup duruş gerek. Ayallarda namaz үйүндө gana. Sabak жыйын alıp gelip, mындай bir sabaktarга uksa bolot ayalдар. Daldodo. Biroq erkekтердин ibadati ушул meçitte болгону bu sunna. Havası taza, sonun jer, ibadatga ыңгайлуу sonun jer eken. Allah Taala kabul kılsın namazınızlarda. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Ma akala ahadun ta'aman khayran min an ya'kula min amali yedih. Öz kolun kavartıp kol emgegi menen beşeni terin mаңдай terin tөгüp adal emgegi menen tamak jep kursagın bakkan insanda hiç kim daamdуу tamak jey albaydı. Eң daamdуу tamak kadimde kollu kavartıp tamanakı mаңдай terdi tөгüp jelинgendegi tamak eң şirin. Bul degen adal emgek. İslam din meçitти kurup anan жашооңор ушул мечиттен өтүп кетсин деп айтпайт эч качан. 5 yıl вакыт намаз болсо, ошонун 5-өөнө такай келгеле, калгандардын ортосунда, калган убакытта тирилигиңди кыл. Тер тök, иш изде, жерди кез, жер каз. Анткени Аллах Таала сабат билла. Famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhin nushur. Жер кезип Аллах Таала чачып койгон рызкыңды изденүү менен, эмгек кылуу менен терип, тепчип, пайдалан же, топто жыйна. Аллах Тааланын рызкысын терип же, ва илейхин нушур, адалын жейсиңби, арам рызкы жейсиңби, барар жериң Аллахтын алдында. Мына мен сөзүмдү буну менен баштагым себеби, Аллах Таала өтө мыкты мүмкүнчүлүк берип сиздерге. Жаңгагы болсо, жайыты жакшы, бул капталында долону, карагай, карагат жана башка. Сонун экен, суктанып атабыз да. Мен дайым айтып келем. Биз ушундай бир жайытты көрсөк, 5 эле турбайбы дейбиз. Ушундай дейбиз да, туурабы? 5 эле деп. Кашкай камчы бизде бар. Я Москванын курусун Москвада жасалма суу ичип деп калат кебиркилер. 5тин бүт бардыгы бизде. Суубуз болсо, бирок ошол 5тин төрүндөй болгон жерге татыктуу иштеп атасызбы сиз? Сүйлөп кой берет ар ким ар кандай. Бул сөз деген бул эриндин bir kışıgынан çıga turgan söz. 5 al özgörбейт эч качан. Бул өзгөрөт. Бүгүн жашыл көктөм, эртең бой өсөт, анан саргарат, анан куурайт, анан как эле жер. 5 андай болбойт. 5 дайым көктөм жашыл. Бирок жайытты 5ке теңегендердин бардыгынын үйүндө өзү 5 бар. Ата менен эненин турушу бул 5 өзү. Өзүңүз дагы балдарыңызга 5 болуп калгандыгыңыз менен сыймыктанышыңыз керек да, эгер намазга жыгылсаңыз. Шу балдарыма ардактуу ата болоюн, балпайган аксакал болоюн ушул айылдын. Мени кол көтөрүп алакан жайып бата сурай турган болгондо жакшынакай тизмектелген сөз чыксын, дуам кабыл болсун дей турган деңгээлде ибадатчыл инсан болгонго аракет кылыш керек да.
İsa пайғамбар bir günü мешітте отырған bir kişini gördü. Мешітте деген ибадатхана. Ибадатхана. Ошол İsa пайғамбардың doğrunдағы ибадатханада отырған bir kişini gördü İsa пайғамбар. Kişiden soradı. Mә tasna. Emне ol oturasың bu yerde? Ал айтты. Әтәәббәт. Allah Teala'ga sığınıp atam. Allah Teala kulçuluk kılıp atam dedi. İsa пайғамбар وَمَنْ يَعُولُكُ Түшіндім. İbadat kılıp atat ekensin. Senin kara kursağыңды kim toyğozot? Eşkече iş kılbaysың mı dese? Ахи, bir tuğan ağam var dedi. Oşol meni qarjılap durat. Men jalan ele şu ibadat kılam. وَاَيْنَ أَخُوكُ İsa пайғамбар soruyordu. Ağan qayakta. قال في مزرعة Dikançılık yerinde jüröt. Dikançılık kılıp jüröt. Egin egip, egin tigip, egin çap, egin jıynap jüröt. قال أخوك أعبد لله منك. Андай olsa senin bir tuğan ağan sağa qaraganda Allah Teala'ga senden de mıқты ibadatçıl eken. İbadatçıl dep uğurdabay, tonovoy, bürön çöntөгүнөн alып albay, aldap. Kolun kavartıp, mаңдайдан ter tөгüp, adaldan emgek kılıp, bala şakasının özün bakkan insan, al en mıқты ibadatçıl деп eseptelet. Eğer al 5 vakit namazını okusa. Oşondoy ibadat kalayt elem sizlerge dağı. Allah Teala oşondoy emgekten kaltırbasın. Adal emgek. Adal emgek al бардық пайғамбарларға Аллах Тааланың берген бұйрығы. Анткені Аллах Таала Құр'анда сауынды білі. Я әйюхаллазина аману. Birinci ayette. Estağfurullah. Ya eyyuhar rusulu kulu minat tayyibati ve a'malu saliha inneni bima ta'maluna alim. Ey elçiler, men bergen rızkının adalın, тазасын, den soluңарга пайдалууsun пайдалангыла. Жакшы иш жасагыла. Жакшы иш жасагыла деген 5 вакыт намазыңарды өз үчүн окугула. Дыйканчылык деп намазды асып таштаба. Намаз деп дыйканчылыкты бирөтөлө жаап таштаба. Бирди. Караң эми. Мен эмнеге айтып атам муну? Адал эмгегиңиз, алкымдын тазалыгы азыркы окулган намаздын кабыл болушуна биринчи өбөлгү ушул. Маңдай менен жер сүзүп окулган намаз кабыл болбой калат. Качан? Анын жеген тамагында, ичкен ууртамында, кийген кийиминде арам эле аралашып калса. Азыр эми Кудай сактасын, ар экинчи үй кредит алуу менен эле бар болуп калды. Эми эле жеринде жоктур, бирок көпчүлүк шаа жеринде ушинтип эле жашап калды да. Ушу кредит алуу адамдын жашоосун арам кылат. İnsanın жашоосу арам болгондо анын окуган намазына чейин аралашат. Арам. Туткан орозосуна чейин, мына азыр орозо келатат. Ал аялы, уулу, кызы, келини, небереси, чебереси бүт бардыгы арамга аралашып бүттү. Бүт баарынын намазынын кабыл болбошуна сиз себепчи болосуз. Бир үстөк карыз алуу менен, мындайча айтканда кредит алуу менен. Пайgambarımız sallallahu aleyhi ve sellem adal emgek kıl, Allah'tın berişine jaraşa, berişini, bergenine razı olup kanaat kılıp öyle yaşasan, Allah Teala sağa bergen azdın paydasın, berekesin. Janыңдағы көп tükünün öydölüğü kılıp koyat, berekeli kılıp koyat. Kaniyet kılış gerek. Hazır ayılda, бар bu жоқ bilmem, şarda kredit degen bir bale var. Пайғамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мунун күнөөсүн мындай деген, жакшылап угуң. Алам деп аткандар болсо кайтсын жолунан. Алгандар болсо кайтарып берсин. Кредитке акча берем дегендер болсо ошол ниетинен жолунан кайтсын. Пайгамбарыбыз айтат. Кредит алган же берген киши эркек болсо, анда аға Аллах Таала тараптан бериле турган азап же анын эң
төмөнкү күнөөсү. Койчу ушуда күнөөбү дегендеги эң төмөнкүсү ушул деп атат. Кредитке акча берген жана алган киши эгер эркек болсо, өз апасы менен, эгерде кредитке алган киши, алган инсан, же берген инсан аял болуп калса, анда ал өз атасы менен бир төшөктө 36 жолу зинага барганын күнөөсүн алат деген. Бул мындай кол шилтеп, бул күнөө эмес экен, боло берет деп чыртып күрүп кете турган. Эми жогору жагында сөз жок. Төмөнү ушул. Өзү төмөнү ушул. Андан төмөнү жок. Ушул да күнөөбү дей турган жери өзү ушул. Кредит алган жана берген киши эркек болсо, өз апасы менен. Кредит берген инсан же алган инсан аял болсо, анда өз атасы менен. 36 жолу төшөктө зинага, айбанчылыкка барган менен бирдей. Элестетип көрөм. Көпчүлүгүбүздүн намаз баштаганыбызга 1 жыл болду. Кээ биркисине 1 ай болуп атат. Кээ биркиси али дагы баштай элек. Орозону тутуп коет, намазга барбайт. Бар да мондайлар. Имамдар айтат, болдулар. Намазга келбейсиңби? Орозон кабыл болбой атат десе, анда оозумду ачып койроймунбу деп коркутат дагы. Мага тутуп берип аткансыз. Орозоңду өз жолу менен тут. Намазыңды өз жолу менен оку. Ушул окулуп аткан намаз, тутулуп аткан орозонун бүт бардыгы ушул арам тамак менен кабыл болбой калат. Караң эми. Мен экеле таййибан ва амила фи сунна ва амина ан-нас баваиqa дахала аль-жанна. Пайгамбарыбыздын хадиси. Бу имам Тирмизи риwayat кылып атат. Абу Саид аль-Худри риwayat кылган хадис. Пайгамбар айтты, ким адал тамак жесе, жегени тиштеми уртамы адал болсо деп атат. Ишеничтүү адал болсо, сонна менен жашаса, пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашаса, көрсөтмөсү менен, адамдарга зыян бербесе, кошунасына зыян бербесе, адамдарга зыян бербесе, эми кошунасына зыян бербесе дегенге кичине токтололу. Дуалын бийик кылып, үйүн 2 кабат кылып бийик кылып, кошунасына көлөкө түшүрүп койсо, анда кошунага зыян берген болду. Чатырын, шыйпырын, суусун кошуна жака агызып койсо, анда кошунага зыян берген болду. Морусун кошуна жака чыгарып койгон болсо, анда ал кошунага зыян берген болду. Ушинтип кошунага зыян бербесе деп атат. Ким адалдан тамак жесе, пайгамбар көрсөткөн көрсөтмө менен жашаса, сунна менен, кошунасына адамдарга зыян бербесе, ушул 3 эле нерсени аткарса деп атат. Дахалал жанна, бул бейишке кирди деп атат. Субханалла. Бейиштик деген. Кандай сонун? Кандай сонун жол? Эмнеге пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таййибан халал адал деди? Намазыңыз кабыл болот адал жесеңиз. Адал жесең эле жаннатка кирип кетесиң дегендин аркасында сөз турат. Адал жесең окуган намазың кабыл болду деген түшүнүк. Адалдан жесең туткан орозоң кабыл болду деген түшүнүк. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям арбаун иза kunna fik fala aleyk ma fatak min ad-dunya. Эгерде сизде 4 нерсе болсо, эсиңизге тутуң. Сизде 4 нерсе болсо, дүниеде сиз жетпей калган эң мыкты арзууларыңыз болсо деле, кайгыра бербең. Сизде 4 нерсе бар. Ой, ушу кошунаныкына бир 2 кабат сала албай жүрүп өлүп кала турган болдум да деп кайгырбай эле коюң. Ана окшоп качан мен бу 470-тик менен өлүп калат окшойм, ушу жетпей жүрүп өлүп калат окшойм дебе. Алла Таала минбейсиң десе, 470-тиге отурсаң да айдай албайсың. Алла Таала минбейсиң дедиби, айдай албайсың аны. Алып келип берсе дагы. Бирок сизде 4 нерсе бар. Сиз ошо 4 нерсеңиз менен дүниені тизгиндеп алган адамдардан бай турасыз. Кана?
Birinci, hifzu amana. Amanatқа бекем болың. Аманатты сақтаң. Аманатты өзіне қылып тапшырың. Бұл маға аманат берді азамат мысалы. Шуны өзіне қылып тапшырышым керек. Бір жерін сызбашым керек. Бүліндірбешім керек, сындырбашым керек. Егерде маға бүрі $100 таштап, bir айдан кейін келіп алам десе, bir айға чейін бұны майдалап тұрып істетіп берейін, жақындағанда $100 қылып қоям десем, анда мен аманатқа қиянат қылдым. Анткени анын берген $100 серийный номери мен алып бүтүндөп койгондогу доллардын серийный номерине дал келбейт. Ошон үчүн аманатка бекем болуш керек. Ал аманат инсандын аманаты. Аллахтын берген аманаты бар. Намаз. Намазга бекем болуш керек. Экинчиси, сыдку хадис, сүйлөгөндө чын сүйлөң. Аманатқа бекем болың, чын сүйлөң. Инсан қачан сын сөйлейді? Инсандың дилине, жүрегіне Құран барып отырып қалғанда, анан чын сөйлейді. Чын сөйлей баштайды. Анткени аллисан юхбир анид дамаир. Жүрек, тил бұл жүректің почтальону. Жүректің жарчысы. Кадимки дейле, громкоговоритель да. Бұл тил ушундай. Жүректе эмне болсо тил ошону жары кылып берүүчү мүчө бул. Жүректе Куран, хадис болсо ал чын сүйлөйт. Жүректе анекдот болсо, багында ушак айың, жаман кинолор, жаман сүрөттөр катылып кала турган болсо, тарс чыгып кете берет да. Кээбирлердин колуна мына түшкөсө дагы, бир килограмм беркиден тартып алмайынча, айландырып туруп энеңди дегенде мында коюу, жуон, жирный кылып бир сөгүнүп алмайынча, ичи бөксөрбөйт го. Мүдүрүлүп кетип барып ошентип алат. Ошонун ордуна Аллах десе, Я Рабби десе. Болбой беле? Анткени анын жүрөгүндө ошол Аллах деген сөз жазылбагандыгы үчүн. Инсан качан чын сүйлөйт? Куранды көбүрөөк кайталаганда, көбүрөөк Куран окуганда. Үчүнчүсү, хусн халика, мыкты мүнөздүү болуң. Мүнөз келиш керек. Мүнөз, адеп ахлак оңдолуш керек. Адеп ахлак оңдолуш үчүн намаз окуш керек. Адам тизесин кармап рүкү кылганда, кайра тик турганда, эки кол менен таянып сажда кылып, пеше менен жер жытып, жер сүзүп сажда кылганда, текебердигин эң төмөнкү деңгээлге түшүрүп сындырып аткандагы учур ушул. Өзүнүн текебердигин сындыра алган инсан ал мүнөзүн оңдай алат. Бирөөнүн айткан сын пикирин кабыл ала алат. Эң акыркысы угуп туруң эми. Биринчиси аманатка бекем болуу. Экинчи чын сүйлөө. Үчүнчүсү мүнөздү оңдоо. Эми төртүнчүсү. Иффету ту'ма ва иффетун фи ту'ма. Адал тамак, алкымды тазала. Ушул төртөө эле боло турган болсо, дүнүйө менин колумда дей бер деп атат. Сизден бай инсан болбойт. Сиз эң бай инсансыз. Анткени аманатка бекемсиз. Аллахтын аманатына бекем болгон инсан бенденин аманатына да бекем боло алат. Аллахтын аманаты ал кайсылар? Намаз, орозо, зекет, хаж, адам баласынын өзүнүн денеси, кебиркилер тамеки менен оз ачып тамеки менен оз жабат го орозодо. Билесиңер ошолорду? Сухурда адамдар чай ичип атса бул ушундай соруп атат, мында көздөр аңтарылып сурат атат аңгөр байкынча. 2-3 түр тамызып турат да, ушундай соруп таштап тур, дагы соруп тур, таштап анан келип, көптөр тамак жебейт ал. Көптөр тамак жебейт. Адамдар ушул ифтарда Аллахым ушул орозомду кабыл кыл, Аллахым орозомду кабыл кыл, ушул күнөөмдү кечир десе, ал ошентип бардыгага сигарет көрүнүп турат да. Пачка сигарет көрүнүп ушунда тиктегенде ушу таяр жанып турган сигаретте ушу алып эле тарта калса. Дене бул Аллахтын бизге берген, мага берген аманат. Ушул аманатка бекем болгон инсан башка инсандар берген аманатка да бекем боло алат. Аманатка бекем болгон инсан ал тили чын сүйлөй баштайт. Тили чын сүйлөгөн инсандын мүнөзү мыкты болот. Бизде түстүүдөн түңүлбө деген сөз бар го. Тили мыкты инсандын, аманатка бекем болгон инсандын
тили чын сүйлөгөн инсандын мүнөзү дагы аябай келишимдүү болот. Аманатка бекем болгон, чын сүйлөгөн, мүнөзү мыкты инсандын алкымы да таза болот. Анткени адам баласы өзүнүн келбетине жараша иш кылат. Анткени Аллах Таала Кур'анда санабыл: "Куллу я'мал аля шакилати". Ар бир инсан жаралышына жараша иш кылат. Кээ бир инсандар ушул арамдан баш үзүлбөйт да. Арамдан баш үзүлбөйт, анткени анын өзүнүн турушу ушул арам ишти элестеткен бир иш да. Арам эле да турушу. Турушу арам. Анткени ал арамдан башы чыкпайт да. Эми таксырлар алдыда ыйык Рамазан айы келатат. Буга жеткен да бар, жетпеген да бар. Караң. Аллах Таала насип кылып жеткени калдык. Аз калды. Туурабы? Аз калды. Ушундай тутушубуз керек. Өкүнүп калбай тургандай болуп тутушубуз керек. Кантип бирөө сизге орозо тутуп бүткөндөн кийин мен ушундай орозо туттум, мынантип орозо туттум десе, мен өткөрүп жүргөн турбаймынбы, мен деле ошону жасасам болмок экен да деп өкүнбөй турган деңгээлде орозо тутуш керек. Кантип болот ал? Ислам алымдар айтат: кимдин мына бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечеги өткөргөн күнүнө окшоп пайдасыз жактыгынан окшош эле болуп өтүп атса, ал зыянкеч мусулман деп эсептелет. Өзүнө да зыян берген, өзгөлөргө да зыян берген мусулман деп эсептелет. Ал эми кимдин бүгүнкү өткөрүп аткан күнү кечеги өткөрүп аткан күнүнөн төмөнүрөөк болуп, начарраак болуп өтүп атса, демек ал каргышка калган мусулман деп эсептелет. Кудай сактасын. Ошон үчүн быйылкы тута турган орозобуз былтыркы тутуп өткөрүп койгон Рамазандан көп жагы менен айырмаланыш керек. Намазга бекем болуу менен, Куран окуу менен, хадис окуу менен, Куран жаттоо менен, хадис жаттоо менен, ислами адабияттарды окуу менен, кичине оңолуу менен, арамдардан узактоо менен өзгөчөлөнүп туруш керек. Эмнеге? Караң. Аллах өз аятына салды: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Allah aytты: ey ыймандуулар, карабайсызбы, Аллах Таала сизди кандай мактап чакырып атат. Кандай мактап чакырып атат. Мисалы, сиз жолдо кетип барып, бирөөнү эй алкаш келип туруп, таң этип тушуңду жара коет. Не алкаш деп атасың сен? Жолу кетип аткан баланы: нокотек! Нокотек! Бери кел. Нокотек деген эмне деген? Ал никесиз төрөлгөн баланы айтат. Зынадан төрөлгөн баланы нокотек дейт. Жакшы элесиңби? Ден соң жакшы элеби? Даң этип эсиңди оодарып коет. Жакшы сөз бошол нокотек деген? Аны кагалайын. Жигит. Жашынакай сүйлөсө, ал өзүнө тартылабы? Аллах Таала бизди ушунда мактап өзүнө чакырып атат. Кантип? Я айюхаллазина аману, эй ыйман келтиргендер деп. Карагыла. Менин бир жана бар экендигимди көрбөй туруп, угу биле ыйман келтиргендер деп чакырып атат. Бизди муъминдер деп атат, муъминдердин катарына кошуп атат. Аллах Таала бизди ыймандуулардын катарына кошту деп сүйүнгөнүбүздөн деле тынбай орозо тутсак болот да. Аллах Таала бизди: эй ыймандуулар, силерден мурдагы доордо жашагандарга орозо тутуу фарз кылынгандай, силерге да эми орозо тутуу фарз болду. Орозо тутуу силерге фарз болгондугунун биринчи эле сыры жана себеби лааллакум таттакун, оңолушуңар үчүн деп атат. Оңолушуңар үчүн. Мисалы мынеке. Ким орозо тутканда эмнени ниет кылса,
Алла Таала ошол ниетине жеткизет. Бирөө тамеки таштай албай жүрөт. Аллахым, şu тамекини şu ороза айында ташта берейин. Аллахым, өзүң бир күч кубат бер. Болду шуну таманы менен тепсип таштайынчы, жок кылайынчы ушул түтүндү. Аллахым, өзүң бир пайда, ушу мага бир инсаф бергин. Деп эле тыйылса, Аллах анын жүрөгүнөн тамеки болгон ышыкты алып таштайт. Бирок көпчүлүгү тамекиден өзүлө албай өлөт да. Ооз жап атканда дагы ыйкуда тезирээк эле кечкиртчи. Өлүп калам го мына түтүн жыттабасам. Дейт да. Өлүп талып, соруп, үчөө төртөөнү катар соруп туруп анан башы айланып, көз ала чакмак болуп, аялым эмне деп атканын эле билбей, бир-эки куюм чай ичет болду, бүт ошо менен ол жаап коет ал. Эмне ниетте орозо тутса Алла Таала ошого жеткизет. Лаалакум таттакун, оңолушуңар үчүн деп атат. Орозо биздин оңолушубуз үчүн. Орозо арыкташ үчүн эмес. Орозо үнөмдөш үчүн эмес. Орозо оңолуш үчүн. Эгерде тамеки халал болсо, адал болсо, халал болсо, неге аны? Не дейсиңер баягы мен? Зажигалка. Чеккендер билет. Тамаша. Зажигалканы мындай күйгүзүп атканда, Бисмиллахир-рахманир-рахим деп өзүңө салбайсың. Анткени тамеки харам да. Бисмиллахты жалаң халал нерсеге айтасың. Эмнеге мисалы, шуну тамеки баштап атканда, ата бир баштап берип коесуз ата. Атаңа бербейсиң. Я. Апанын кешигин ичиш жакшыбы? Апанын кешигин ичиш кандай сонун? Чегип туруп, мына күйгүзүп туруп, апа бир табарак кылып коюң, апа. Апа бир табарак кылып коюң. Эмнеге апаңа бербейсиң? Ушу сиздин кешигиңизди чегип жүрөйүн деп. Балам, берге. Тартма. Мен кешигим менде болосуң деп. Неге балаңа бербейсиң? Неге Бисмиллахир-рахманир-рахим менен баштабайсың? Чегип бүткөндөн кийин, балам бүттүңбү? Мен бата кылып коела, бүттүңбү? Аллаху акбар бата кылбайсың. Харам. Харамга эч качан бисмиллах айтылбайт, харамга эч качан алхамдулилlah айтылбайт. Халал нерсени эң таза жерде жейсиң. Тамакты дасторконду салып алып мечитте жесең болот. Бирок тамекини эменне туалетке кирип чегесиң да. Мында көзүн жумалып сасык жерде чегет. Харам. Ошодон кутулуш үчүн Аллах Тааладан сураныш керек. Аллах Тааладан сураныш керек. Я Аллах. Намаз бул биздин ми'рач. Билесизби, ми'рач деген эмне? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды Аллах Таала ми'ражга бир эле жолу алып чыкты. Түнкү сейил. Аллах Таала пайгамбарыбызды түнкү сейилге алып чыгып, жаннатты кадимдей кыдыртып, тозокту көрсөттү, көрүп кой деп шыкалап. Кайсы ибадат кайерде фарз болсо, ибадат ошол жака тарта берет. Ошол жака тарта берет. Намаз жаннатта фарз болгон. Намаз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга жаннатта фарз болгон. Үммөтүңө жеткир, мен сага жана үммөтүңө фарз кылдым деп. Эми намаз окуган инсанды намаз бейишке карап көтөрө берет. Караң, бейишке киргиси келген инсан намаз окусун. Намаз окуса болду. Пайгамбарыбызды Аллах Таала өмүрүндө бир жолу ми'ражга алып чыкса, анын умматы бизди Аллах Таала бир күндө 5 жолу ми'ражга алып чыгат. Бир күндөгү 5 убакыт намаз ал биздин ми'ражыбыз, Аллах Таала менен болгон байланышыбыз. Мисалы мынакей. Ушул жерде мектепте иштегендер же болсо башка бир мекемеде иштегендер бар. Мунаны мөөр деп түшүнгүлө, печать. Печать.
мөөр. Эгер ушул мөөрдү, печатьты ар кимге көрсөтүп, окучу кандай экен десе, карап туруп ар кандай кылып аяк окулбайт экен. Анткени ал тескери жазылган. Качан гана аны сыяга малып туруп, анан кагазга жазса, о, сонун экен деп анын окулат, оң түшүп калат тияка. Куд ушундай. Инсан пешенеси менен жер сүзүп, алаканы менен таянып, улам сажда кылган сайын Аллах Таала анын тескери кылып жазган тагдырын оңгоруп турат дайым. Болбойт деген нерсесин болот деп оңгоруп турат саждасы. Аллах Таала тагдырды жазат дагы бенденин ыктыярына берет. Сажда кылсаң, ушунун оңолот деп. Рызкысы аз деп жазса, сажда кылганда ал көп деп. Болбойт, болотко Аллах Таала сажда менен өзгөртүп турат. Эмнеге? Анткени пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Бенденин Аллах Таалага эң жакын боло турган учуру ал намазынын саждасында деген. Намаздын саждасында инсан өз Раббисине жакын болот. Ошол жерде ушундай жакшылап таянып, ушундай өзүңүздү бош коюп, Субхана Раббиял А'ла. Субхана Раббиял А'ла. Субхана Раббиял А'ла. Улуу мартабалуу Раббим бардык кемчилдиктерден аруу. Улуу мартабалуу Раббим бардык кемчилдиктерден аруу деп 3 жолу айтасызбы, 5 жолу айтасызбы? Аллахты мактаган сайын сиз Аллах сиздин күнөөңүздү кечирип турат. Эмнеге? Эмнеге кечирет? Караң, инсандын намазга келгенде күнөөсү, денесиндеги күнөөсүнүн бүт бардыгы сыдырылып, анын желкесине коюлат деп атат. Үрүкү кылганда бир аз гана төгүлөт. Сажда кылып узагыраак турса, бир отолу төгүлөт деп атат. Ошон үчүн бир рүкү, 2 сажда бар. Аллах Таала өз бендесин бейишке киргизиш үчүн бендем себебин аткарып кой. Себебин аткарып кой. 2 жолу ийилип мага сажда кыл. Денеңдеги күнөөлөрдүн сыдырылып желкеңе коюлганы бир отоло төгүлүп түшүп калыш үчүн узагыраак тур, мага көбүрөөк жалын деп атат. Баа тоок жакшы болсо деп туруп кетпе да. Кээ бирлер үчеле сы айтат да, мисалы. Мен жанымда кээ бирлер окуп калат да, мисалы дегенде билип калам, бул уже бүттү дейм да. Жакшынакай Субхана Раббиял А'ла. Өзүңөрдүн атыңар мисалы. Максат, талай, үйүңөр бар. Дөлөт кетсе бирөө. Деп койсо, максат деп атабы деп чыкпайсың эч качан. Мөрөп атабы дейсиң да. Туурабы? Аллах Тааланын ысымын дагы жакшынакай кылып жеткирсең, Аллах Таала ыраазы болот. Туурабы? Бардык нерсени өз нукун Кур'ан окуганда тамгалардын укугундагы толук берсе, анан укулуктуу болуп чыгат. Кара, качан гана инсан саждада узунураак турса, узагыраак турса, 2 жолу сажда ошон үчүн берилген. Бендемдин күнөөсү бир отоло сыдырылып түшүп калсын деп атат. Аллах деп атат, сен себебин аткар, бейишке киргизиш, мына менден аткарыш керек да. Себебин аткарыш керек да. Анан жөн эле 18-ге чыккан жигит да, көчөгө чыгып туруп, достор менен Кудай кааласа достор 2 айдан кийин балалуу болом деген, ал точно жиндал. Үйленбей туруп эле балалуу боло береби. Спорим, мен 2 айдан кийин балалуу болом деп үйүнө кирип чыгып жүрсө, балалуу болобу? Балалуу болуу үчүн үйлөнүш керек. Бирөө, мисалы, катар тереге киптир. Кашына. Кудай кааласа бир 5 жылдан кийин мол жерден жанга калам го деген, точно ал кетип калган крышасы. Ал жанга кекин жок, ал тереге кип атат. Жанга мөмөсүн алыш үчүн жанга кегиш керекпи? Күнөөнүн кечирилиши үчүн намаз окуп саждада узун туруп кайра сажда кылыш керек. Намазда бир эле рүкү бар. Бирок 2 сажда бар бир рекетте. Бир рекетте бир эле рүкү бар, 2 сажда бар. Ошондо 2 рекетте 4 сажда болсо, 4 рекетте канча сажда бар? Субханалла. Көрдүңүзбү?
улам саждаға барған сайын инсандың күнөөсү кечирилип атат. Ким күнөөдөн кечирилгиси келсе, саждада узунураак турсун, шундай рахаттанып турсун. Намаз ушунусу менен башка ибадаттардан айырмаланып турат. Намаз алемне. Намаз бенде менен инсанын ортосундагы байланыш. Намаз окуп атканда гың деп чөнтөккө келип калса, окуп аткан ушунда Алхамдулиллахи раббил аламин. Жакшы эле баштадык да, мисалы. Ар-Рахманир Рахим. Малики дегенде гың дегенде уже ихлас кетет. Малики яумиддин ияка нa'буду ва ияка наста'ин тездете баштасың. Антке эмнеге чакырып атат сени аялың? Сени аялың чакырып атат. Иш өлдүм, не деймеми деп. Ушу дүрүкү сажда не кылганын билбейсиң, иши кылып, намазды бүткөнгө чейин сөздөрдү токуйсуң да баягы жерде. Ал саңа чакырып атат, ал сени чакырып атат, чалып атат, байланышка чыгышың керек. Намаздын Аллаху акбару дегендеги азан, Аллах Таала, эй бендем, сенден бирдик кетпесин, единица. Мен өзүм байланышка чыгам. Кирип кой мечитке деп Аллах өзү байланышка чыгып атат. Анткени азан ал Аллахтын сөзү. Аллах берген мынабул кыяматка чейин мен саңа чалгандагы бирдигим ушул болсун. Аз айтат бирөө араңардан. Сен жөн эле байланышка чыгып кой. Алло, я Рабби эле деп кой, болду, калган мен өзүм айтам деп атат. Кара кандай сонун ибадат. Намаз. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Meselus salavatil khams kenehrin carin ala babi ahadikum." Peygamberimiz aytты. Bir günde okula turgan 5 ubaq namazdın sıfatı, misалы силердин үйүңөрдүн алдынан тынбай шыркырап агып аткан арыктагы суу сыяктуу. Эгерде үйүңдүн алдындагы арыка bir günde 5 жолу самынданып, жуунуп, арчынып, жөн эле ушинте берсең, пайгамбар айтты, кирдик калабы, денеде кир барлабы дедилер. Сахабалар айтты, кире калбайт я Расулалла деди. Пайгамбар айтты, анда инсандын денесин оорлотуп, желкесинен ылдый басып, белин бүкүрөйтүп, ийрейтип аткан, өзү жасаган күнөөнүн бүт бардыгын bir күндөгү окуган намазы бүт жууп турат деген. Намаз жууп турат. Кагылайындар, намаз сонун нерсе. Лимада нусалли. Эмне үчүн намаз окуйбуз? Намаз окуштан максат эмне? Ушуну билиш керек. Намаз окуштан максат эмне? Бул намаз Аллах Тааланын буйругу. Кээ-бир инсан бар, Аллахтын буйругун бир айтканда аткарат. Кээ-биркилер бар, 2 айтканда, кээ-биркилер бар, 3, кээ-биркилер Кудайдын зары кылып каткарбай өтүп кетет. Мисалы менеки, бала атасы жаса балам дедиби, дароо жасайт. Кээ-биркилер 2-3 айтат, кээ-биркилер айтат, кээ-биркилер какшатып атасын кайра урат, жаманатты кылат. Намаз окубаган инсан өз атасын какшатып аткан инсан сыяктуу, намаз окубаган инсан өзүн жаратып койгон Раббисин сенин колуңдан эмне келет эле дегендей эле сөз. Намазга жыгылгыла. Намаз бизди каяка алып барат? Намаз жаннатка алып барат. Караң. Кур'анда Муддассир сүрөсүндө ما سلككم في سقر ما سلككم في سقر Тозок периштеси, бул дегени тозокко айдап кирчүү, оттон болгон камчы менен шыбап, уруп күнөөлүүлөрдү тозокко киргизчү периште
жанына алдына келген бир чоң жамаатты токтотуп туруп, Аллах аларды тозокко буйруган, аларды башка периштелер эристип айдап келди. Эми тозоктун эшигин ачып киргизүүчү периште сурап атат: "Ма салакакум фи сақар?" Эй, силерди бу сақар тозогуна киргизүүгө эмне себеп болду? Силердин сақар тозогуна жолдомо алып калууга эмне себеп болуп атат десе, берген жообун карагыла. Аллах Кур'анда айтып жатат. Мысалы, قالوا لم نك من المصلين لا حول ولا قوة إلا بالله لم نك من المصلين намаз окубайт элек дейт. Болгон ушул. Намаз окубайт элек. Зекет берет, хажга барган, умра кылган, орозо туткан. Намаз окубайт элек дейт. Намаз ал орозонун, зекеттин, хаждын фундаменти. Мына мечитиңердин фундаменти жок, жөн эле жердин үстүнө эле ылайдан баштап кеткениңерде, же кирпичтен баштап кеткениңерде, сыз өтүп, шору чыгып, бир жылдан кийин урап көчмөк бул. Куду ушул сыяктуу. Ибадаттар намазсыз бүт бардыгы жараксыз болуп эсептелет. Намаз окуш керек, намаз окугула. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам качан гана белиңер катып, тилиңер таптакыр тамгага келбей калганда, бел болбой калдыга таң көрү. Тил келбей атам эмне кылса экен. Дебеш үчүн дейт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Муру ауладакум бис-салах ва хум абнау 7 синин." Балдарыңар 7 жашка чыкканда намаз окуга буйругула. Тур менин оң жагымда, тур менин сол жагымда деп өзүңө кошуп балаңды намаз окут. Азыр аны ошентип намаз окутуп койсоң, сага окшоп каза намаздарын бар эле эмне кылам деп кыйналбайт ал. Азыр окут. Вадрибухум аля 10 абна. Балдарыңар 10 жашка чыкканда анын үстүнөн жоонунан адеп таягын таптакыр алып таштаба. 10га чыкканда намазды өз учурунда окуп бүтүрө турган деңгээлде катуу тартипке алып кой. Сенин атаң менен сенин апаң ошондой тартипте жашабагандыгы үчүн сен канчалаган намаздарды каза кылып бердиң деп атат. Ас-сала рухул иман ау рухул хаят ау рухул инсан. Намаз бул имандын руху. Адамдын ыйманы намаз менен жанданат. Намаз болбосо адамдын ыйманы алсыздап кетет. Адамдын кадимгидей күчкө кириши намаз менен. Андыктан урматтуу жамаат, баарыңыздарды ушу намазга чакырам. Намазга бекем болуңуздар. Намазды фундаментин катуураак куюп коюңуздар. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям: "Awwal ma yuhasabu al-'abdu min rabbih ba'da at-tawhid min as-salah." Мүрзөнүн ичинде Аллахтын жалгыздыгынан кийин эле бенде намазынан суралат деп атат. Намазынан суралат. Намазга бекем болуңуздар. Бир күнү бир мугалим өзүнүн окуучуларына: "Балдар, бир аздан кийин сынак башталат, даярдангыла" деп кадимгиде мунобул суроолору, мунобул жооптору. Мунобул суроо, муносу жооп. Мен силерге ачыгын айтайын, силерди кыйнабайын. Табышмактатып, ушунча жыл окутуп анан эми кыйнайынбы? Кой. Ме, муно суроо. Менден башка мугалим мынтпейт силерге. Ме, муно суроо жанында жообу турат. Макулбу? Даярдангыла деди. Класстын ичиндеги окуучулар 3кө бөлүндү. Бир бөлүгү ушундай суроону карап туруп, "Мен муну билем" деди. Бир карап туруп эле, "Билем" деди. "Эсте бул" деди. "Мен муну билем." Бир караган ушул болду, "Билем" деди, андан кийин караган жок. Кээ биркилери
кача сынак болот да кесе. Качан болот? Сынак деп жүрүп эле бизде мурдагылар деле эмне болгон билбейбиз. Сынак дер. 3-бөлүгү берилген суроолорду ушундай кармап, бекем кармап, басса турса суроону да, жоопту да жаттап сынакка туш болду бир күн. Класстын ичиндеги 3-кө бөлүнгөн окуучулардын бүт бардыгы сынакка келди. Бир бөлүгү карап туруп билем дегендер учуру келип жообун билбей калды. Экинчи бөлүгү кайдыгер болгондор таптакыр жооп бере алган жок. Ал эми 3-бөлүгү аябай тырышып, кайрат кылып, кайра кайталагандыгы үчүн алар жооп берди. Алар кимдер? Куд ошол сыяктуу биз 3-кө бөлүнгөн окуучуларбыз бу дүйнөдө. 3-кө бөлүнгөн. Карагыла. Ушундай сыноого туш болобуз. Мүрзөнүн ичинде Аллах Таала 3 эле суроо берет. Мен раббук ва мен набиюк ва ма динук. Раббин ким? Пайгамбарың ким? Динин кайсы деп сурайт. Көпчүлүгү Раббин ким десе, Раббин ким билбейсиңби ошону? Раббин ким? Кудай дей. Кудайдан башка да ким жаратмак эле сени? Ошон билбейсиңби? Дейт. Анткени ага оңой болуп атат. Инсан тажрыйба кылып, улам практикалап этмейинче жооп бере албайт. Раббисине ийилип, рүкү кылып, сажда кылган инсан кимге ийилет элем тиякта? Албетте Раббиме да. Менин Раббим Аллах деп жооп берет. Жөн эле тил учунда Раббим Аллах деп намаз окубаган инсан жооп бере албай калат. Ошон үчүн сүйүктүү бир туугандар, Хасан ал-Басри